БК медиа каналынан пайдалуу кеңештер. Аял затын бир топ түйшүккө салган гинекологиялык оорулардын түрү көбөйдү. Бул гинекологиялык ооруларга кыз келиндер ар түрдүү куракта кезигишет. Алардын түрлөрү: вульвовагинит. Негизинен вульвовагинит менен өспүрүм курактагы кыздар көбүрөөк ооруйт. Оору козголгондо кычышуу жаралат да, ириң сымал суюктук бөлүнүп чыга баштайт. Гигиенаны жакшы сактап, жыныс органдарын таза кармоо кажет. Аталган ооруга чалдыгып калган учурда өз алдынча дарыланууга болбойт. Сөзсүз түрдө гинекологко кайрылуу зарыл. Кандидоз. Адамдын организминде боло турчу кандидоз грибогу башка бактерияларга кошулуп көбөйүп кеткенде молочница оорусу пайда болот. Бул илдет гормоналдык дарыларды көп колдонгондо, иммунитет төмөндөгөндө, кант диабетине чалдыкканда, стресстин кесепетинен жана жыныстык жол аркылуу жуккан оорулардан улам пайда болот. Оору процессинде жыныстык мүчөдөн быштак сымал жагымсыз жыты бар суюктук бөлүнөт да ыңгайсыздык жаратат. Эртерээк гинекологко көрүнүп, убагында аталган илдеттен арылуу керек. Эгерде айым кош бойлуу кезинде аталган илдет менен ооруп, дарыланбай жүрө берсе, ал энеден балага өтөт. Жатын моюнчасынын эрозиясы. Бул оорунун пайда болуусуна стафилококк, стрептококк, ичеги таякчасы, энтерококк, ошондой эле жыныстык катнаш аркылуу жугуучу ар кандай оорулардын козгогучтары шарт түзөт. Мындан тышкары, жатын моюнчасынын эрозиясынын жаралып өрчүшүнө төрөт учурундагы жана аборт жасатып жатканда пайда болгон жаракаттар түрткү болот. Бул оорунун алгачкы белгилери адамдын өзүнө билинбейт. Ошондуктан гинекологдун көзөмөлүнөн өтүп туруу зарыл. Миома. Миома жатын булчуңдарынын залалдуу эмес шишик түрүндө пайда болгон оорусу. Жатынга, таманга суук тийгенде, бойдон алдырганда, гормоналдык өзгөрүүлөргө дуушар болгондо, туура эмес тамактанганда, жыныстык жашоодон канааттанбаганда аталган оору пайда болот. Миома болгондо айыз каны токтобой узак убакыт келет да, адам аз кандуулук илдетине кабылат. Жамбаш сөөк, бел, бут ооруксунат, ичеги менен табарсык кысылат. Жатындан чыккан суюктук кан түрүндө келе баштайт. Аталган белгилер байкалса, сөзсүз түрдө дарыгер-гинекологко кайрылуу керек. Киста. Киста ичи сары суу сымал суюктукка толгон шишик. Ал миомадан айырмаланып, жатында эмес, жумурткада пайда болот. Аялдарга киста көбүнчө гормоналдык бузулууга учураганда, айыз эрте жашында келгенде, бойдон алдырууда, жасалма жол менен бойдон түшүргөндө, жыныстык жактан жуккан жугуштуу оорулардан улам пайда болот. Бул кезде дарыгердин жардамысыз оору менен күрөшүүгө болбойт. Цистит. Эгер цистит болбойм десеңиз, эң негизгиси бутуңузду жана белиңизди жылуу кармаңыз. Цистит жаңы башталганда табарсык тез толуп, бир күндө 10дон кем эмес жолу заара кылууга туура келет. Заара тамчылап чыгып, жан жерди сыздатып оорутат. Кээде заара менен ириң аралаш кан чыгып, дене ысыйт. Оору табарсык туштан белге берилет. Цистит күз, кыш, жаз мезгилинде көп кармайт. Суукка урунуу, буттун муздашы жыныс органдарынын сезгенишинен улам өнөкөт дартка чалдыктырат. Өз убагында дарыгерге кайрылуу оорудан тез айыктырат. Климакс. Климакс аялдын жыныстык системасынын иштешинин төмөндөп барып токтошу. Мында аялдын эн бездери жыныстык гормондор болуп эсептелген эстроген менен прогестерондун иштеп чыгаруусун токтотот. Гормондор жок этек кир келбей калат. Демек, эне болуу мүмкүнчүлүгү токтойт. Май менен зат алмашуу бузулуп, аялдын денесинде май топтоло баштайт. Сөөктөрдүн тыгыздыгы начарлап, жыныс кыны менен жатындын өлчөмү кичирейет. Булчуңдар бошоң тартып, заара ушатуу көбөйөт. Климакска кээ бирлер эрте туш келсе, айрымдар 55 жаштан кийин туш болот. Ошондой эле бирөөлөрдө бул процесс жеңил өтсө, башкаларда оор болушу ыктымал. Бул учурда дарыгерден кеңеш алуу зарыл. Жатын моюнчасынын рагы. Дарыгер онкологдун айтымында
жатын моюнчасынын рагы папиллома вирусу аркылуу пайда болот. Оору жыныстык катнашта төшөктө өнөктөштөрдү бат-баттан алмаштырган учурда жаралат. Чындыгында көпчүлүгүбүз мындай абалда жагымсыз нерселердин эмнеден улам болуп жатканына маани бербейбиз. Бирок адистер мунун бир нече себебин билдиришүүдө. Анын алгачкы себеби анда-санда ичип жүргөн сыра болсо, башкасы түрдүү таттуу десерттер, тагыраак айтканда курамында дрожь бар суусундуктар менен тамак аштар. Ошондой эле гинекологдор ички мүчөбүздү инфекциялардан сактанууну эскертишет. Ал үчүн депиляция жасаганда, өзгөчө устара пайдаланганда жана даарат кагазын колдонгондо абайлаңыз деп кеңеш беришет. Устараны бир жолудан ашык колдонууга болбойт жана хлорлонгон боёгу бар даарат кагазын эмес, экологиялык таза даарат кагаздарды колдонууну сунушташат. Бийик такалуу бут кийимдер менен денеге жабышкан джинсы шымдарын назик кыздардын жамбаш сөөгүн кыйшайтып, бала төрөгөндө кыйынчылык туудурарын билдиришет. Ошондуктан күн сайын кийген бут кийимиңиз 4-5 сантиметрден ашпоосу керек жана тар джинсы шым кийбегенге аракет кылыңыз. Дарыгерлер гинекологиялык коркунучтуу дартка чалдыгуунун алдын алуу үчүн жаткан жериңизге да көңүл бөлүүңүздү айтышат. Алардын билдирүүсү боюнча, уктаарда жатчу төшөк, матрастар жука болсо кыз келинчектердин арка омурткасы менен бел омурткасына жана жатынына пайдалуу экен. Ошону менен бирге гигиенаны таза сактоо зарыл жана бир жылда 1-2 жолу гинекологдун текшерүүсүнөн өтүп туруу шарт. Жогорудагы оорулардын белгилери болсо, дарыгер гинекологдун кеңеши жок, өз алдынча дарылануу туура эмес. Эрте же кеч төрөсө эмне болот? Негизи эле аял заты үчүн кайсы учур кош бойлуулукка төрөткө ыңгайлуу? Гинекологдун айтымында өспүрүм куракта, башкача айтканда 12 жаштан 18 жашка чейинки учурда кыздар өздөрү бала болгондуктан төрөмөк тургай турмушка чыгууну да ойлонуу эрте. Бул учурда кыздардын физиологиясы, организми жыныстык катнашка, бала төрөгөнгө даяр эмес экендигин эске салышат. Мындай учурда бойдон түшүп калуу коркунучу болот. Бала ара төрөлүп калышы мүмкүн. Жаш кыз бөйрөк, жүрөк же башка ооруларга чалдыгышы ыктымал. Эне болууга моралдык жактан даяр болбойт. Аялдын турмушка чыгып балалуу болууга эң ыңгайлуу курагы 20 жаштан 40 жашка чейинки учур. Аял кишинин дене түзүлүшү төрөткө 20 жаштан соң даяр болуп, толук жетилет. Бирок бардык эле аял 20 жаштан 40 жашка чейинки убакта төрөп үлгүрө албайт. Жашы өткөндө турмушка чыккандардын ичинен боюна бүтпөй жүрүп кеч бала көргөндөр да бар. Бирок 40тан өткөндөн кийин аялдын организми алсыз болуп, ар түрдүү ооруга чалдыгышы ыктымал. Кант диабети бар аялдардын бул учурда төрөгөнгө мүмкүнчүлүгү аз. 40 жаштан өтүп төрөгөндөр дагы көп. Бирок алар дайым дарыгердин кароосунда болуп, бардык оорусун көзөмөлдөтүп туруусу зарыл. Дени сак бала төрөлүү үчүн гинекологко сөзсүз каттоого туруңуз. Медициналык көзөмөлдөн ай сайын өтүңүз. Гинеколог жазып берген витаминдерди калтырбай ичиңиз. Стресс, депрессиядан оолак болуп, дени сак жашоо менен дос болуңуз. Ар бир нерсенин өз убагында болгону жакшы. Андыктан жашы жете элек секелектер эч нерсеге шашылбай, жаш курагы өтүп бара жаткан айымдар эртерээк балалуу болуп алууга аракет кылышы керек. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып биз менен бирге болуңуздар. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.